Мына достор дагы аял кишилерге дагы көрсөтөйүн деп чечтим. Силердин сурооңорду, комментарийиңарды полный эле окуп чыктым. Рахмат комментарий калтырганыңарга. Азыркы бул новинка Spandex деп чыгып аткан модельдер ушулар экен. Келсеңиздер танап берем. Булар ичи кандай дейсиз муну ичи? Верблюжий мягче. Верблюжный мех. Норка съемная. Жакасы норка экен. И можно вот И здесь синмайтет. рукава снимаешь. Мына колдору чечиле тургандар бар экен модельдер. Бул аябай богатый көрүнөт экен. Мага жакты. Жаңы келиптир да. Бул действительно сонун көрүнөт экен. Мунун баалары негизи ар кандай сатышат. Буну 17 миң, 18 миң деп деле сата турган буюмдар экен да. Көрүнүшү жакшы экен. Мына бул ушундай эле Spandex'тин короткилери. Азыркы аялдарга мындай жеңил, анан жылуу болот, өзүңөргө ыңгайлуу болот десеңер, ушундай новинка модельдер чыгыптыр. Мынакей. Түрлөрү бар, өңдөрү менен. Мынакей азыркы бүт базарга келсеңер, Spandex деген модельдер ушулар экен. Мына достор ичи Верблюшка. Верблюжный дейт, мына ичи көрдүңөр да. Жылуу, анан жеңил. Натуралка. Натуральный мына. Катык ой, сүйсүнбөй. Мынакей ушул азыркы жакасы дагы норка. Алды. Иш алынат экен. Билбейм, мага жакты. Аялдар ушундайды кийип алса, өздөрүн дагы жакшы сезе биле деген ой да. Жеңил, удобный болду. Турабы? Тура. Мынакей. Бар. Сен алардын бааларын айтып коеюн. Баалары, булардын баалары 5,5 жогору. 5500 сомдон жогору экен. Жогору болгондо 10 миң сомго чейин. Ошонун ортосунда да 5,5 менен 10 миң сомдун ортосундагы баалар. Мен ойлойм бул өтө деле кымбат эмес. Доступный эле баалар. Бул жер оптовый жери да. Анан комментарий калтыргыла келиңиздер, мен сиздерге өзүм ушул жерде иштейм, тандап бергенге аракет кылам. Ошо. Тоже верблюшка. Мына королевский бархат экен, бул да верблюжный экен. Чакасы дагы норка. Ушундай жаңы модельдер келип тур да. Размери бар. Размерлери бар экен. Бул кыскасы. Колдору чечилет экен. Норкасы да алынат экен. Шиншилла барат неге. Убийца менен бар, замок менен бар. Скрытый замок. Два в одном. И топчу да бар. Ушундай туугандар. Аял кишилерге тартып эми кийинки видеомдо эркек кишилерге дагы тартамын. Рахмат.